талкууланып жатат. Муну биз баарыбыз туура түшүнүп жатабыз. Дин маселесинин маанилүүлүгүн эске алып, сыйлап, биздин урматтуу президентибиз дагы дин алымдары менен, муфтият менен бир канча жолу жолугушууларды өткөрдү. Негизги багыттарды айтты. Ханафи мазхабын кармайлы, радикалдуу күчтөргө каршы ишти алып барыш керек депчи. Ошол жерде айтты, эч кандай даават токтобойт деп. Кече курултайда да айтты. Урматтуу мына алымдар кеңеши, муфтият мына акча айлыкты маянасын кече айтты. 8 миңден берилет деп. Жылдын аягына 20 миң деп. Автоунаа берилип жатат деп атат мына. Эми сиздер ушул дааватты ишин алып барышыңыздар керек. Даават токтобойт деди. Эми элдерди ушул ызы кылбай туруп, эми мына алымдар кеңеши Кыргызстандын муфтият элдерге чыгып жолугуш өткөрүп түшүндүрүп айтыш керек да. Даават токтобойт. Бунун метод ыкмасы өзгөрүлөт депчи. Дааваттан эч ким зыян көргөн жок. Буну биз баарыбыз билебиз. Даават жакшылыкка көп адам чакырды. Бирок эми бул эң биринчи мамлекеттин кызыкчылыгы болуш керек да, элдин коопсуздугу болуш керек. Бул бир канча маселе жаралып атат, эшик такылдаткан боюнча. Мына ички иштер министрлигинде азыр маалыматтар бар, эшик такылдап канча кылмыш бул жерде катталган депчи. Бир канча бул жер көйгөйлүү маселе болуп атат. Бир гана даават токтогон жок, даават болот, ыкмасы мындай деп элге туура түшүндүрүш керек. Мына кечээ Азамат Маматович, мен дагы мына комитетте иш чарада, иш сапарда болуп катышпай калдым. Абдан туурасында суроого жооп берип атасыз. Депутаттар да берди. Ушул азыркы мынагы кагылышын токтотуш керек буну. Бул кандай токтотобуз? Дипломатиянын туура түшүнүрү менен токтотобуз, бул жер токтотобуз. Эми биз билебиз, бүгүнкү күндө Кыргызстанда абдан көп дааватчыларчы. Ошону мамлекетке каршы биз тургузбашыбыз керек. Аны биз мамлекеттин биринчи кызыкчылыгы элдин коопсуздугу. Даават токтогон жок, даават жүрө берет деп туруп, мына азыр жанкы имам хатиптерге айлык берилип атат. Жылдын аягына 20 миң деп атат. Бул чоң айлык бул нерсечи. Иштесин, тосуп алсын, жанагы жобону көрсөтсүн. Насатчы деген жаңы мына азыр термин киргизип атасыздар. Абдан жакшы аны эметип атасыздар. Ошону эле бардыгын жолго салса, бул маселе токтолот. Маселе токтолот, ызычуу болбойт. Анан туура эмес, өткөндө да туура эмес бир эки адамдар чакырып алып бул жакка элди дүрбөлөңгө салып атасыздар да, жогорку кеңешкечи. Мына сиздер иштешиңиздер керек, мына Азамат Маматович, мына муфтият, алымдар кеңеши. Элибиз түшүнөт бардыгын. Даават болбой келгенде дагы жашап келгенбиз, даават болду да бир канча алдыга жылыш болду. Эми азыр жаңы мыйзам кабылданып атат, ушу мыйзамды ишке алып кетиш керек, азыр чогуу бергиликтечи. Мамлекет кызыкчылык биринчи орунда болуш керек. Президент канча жолу айтты бул боюнча, даават токтобойт депчи. А элдерге чыгыш керек, чыкпай атат. Урматтуу муфтият